Баарыңыздарга салам. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өзгөчө самса даярдайбыз. Анда эмесе видеону акырына чейин көрүп, мени менен бирге болуңуздар. Самсанын камырын жасаганга киришебиз. Ал үчүн сууга тузду кошуп, тузу эригинче аралаштырабыз. Ундун ортосун бир аз ачып, туздуу суубузду куябыз. Үстүнө эритилген сары майыбызды кошуп, камыр ыйлайбыз. Камырды ыйлап алгандан кийин бетин салафан пакет менен жаап, 10 мүнөткө коюп коебуз. 10 мүнөттөн кийин камырыбызды дагы бир ыйлап алабыз. Камырыбыз тыныкканча самсанын фаршын даярдаганга киришебиз. Этибизди туурап, идишибизге салабыз. Мен бүгүн уйдун этинен жасадым. Эгер сиздер кааласаңыздар, койдун этинен да жасасаңыздар болот. Өз каалооңуз боюнча куйрук май жана ич май кошсоңуздар болот. Мен бүгүн бир аз куйрук коштум. Куйрук майды да 4 бурч кылып туурап эттин үстүнө салабыз. Картошканы жана пиязды туурап эттин үстүнө кошобуз. Мен бүгүн бир помидор да коштум. Аны фарштын ичине салган жокмун, башка идишке туурап алдым. Эгер сиздер кааласаңыздар, фарштын ичине да кошуп алсаңыздар болот. Самсаңыздар сочный, ширелүү болуп чыгат. Татымына жараша туз кошобуз. Жана өзүңүзгө жаккан кошулмаларды кошуп алсаңыздар болот. Мен бүгүн кызыл паприка, морч, кориандр жана зире коштум. Үстүнө бир аз суюк май куябыз. Фаршыбызды жакшылап аралаштырып алабыз. Камырыбызды алып, бирдей 4 бөлүккө бөлөбүз. Камырдын бир бөлүгүн алып, дагы 2ге бөлөбүз. Видеодогудай, бириси чоңураак, бириси кичинерээк болот. Калган камырларды да бөлүп, тоголоктоп, баарын даярдап алабыз. Камырларды тарелкага салып, үстүн целлофан пакет менен жаап коебуз. Камырдын чоңураак бир бөлүгүн алып, өтө жукка кылбай видеодогудай жаябыз. Камырдын ичине фарш салганда ыңгайлуу болуу үчүн ушундай кесени колдонобуз. Кесенин ичине камырды салып, үстүнө фарш салабыз. Жана айтып кеткенимдей, мен помидорду бөлөк идишке туурап алдым. Фаршка помидорду аралаштырып салып алдым. Эми самсаны түйгөнгө киришебиз. Самсанын бышып жатканда суу сагып кетпегидей кылып жакшылап түйүп алабыз. Камырыбыздын экинчи кичинерээк бөлүгүн алып 3кө бөлүп алабыз. 2 бирдей камырыбызды узунча кылып созуп, бири-бирине спираль сыяктуу кылып ороп, шакекче кылып самсабыздын үстүнө коебуз. Бул самсанын капкагы болот. Камырдын калган эң кичинекей бөлүгүн самсанын үстүнө коюп коебуз. Баарын түйүп алган соң противенге салып, үстүнө жумуртканы тегиз жагып чыгабыз. Өз каалоолоруңуз боюнча үстүнө күнжүт сепсеңиздер болот. Мен бүгүн ак күнжүт септим. Алдын ала 180 градус кызытылган духовкада 40-50 минутта бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин кесе самсаларыбыз бышып чыкты. Азыр капкагын кесип, сиздерге ичин көрсөтөм. Эти жумшак, шорпосу менен сочный, ширелүү болуп чыкты. Даамы тандыр самсасынан кем калышпайт. Кыздар, сөзсүз түрдө үйдө жасап көрүңүздөр. Жана менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова.